болорун уккандан кийин эле биз ушул жака жиберди. Ошондо бул жакын ыраштар айтты да, биз колубуздан келбейт, эч нерсе кыла албайбыз депчи. Башка жака алып барып дарылатасыңар же пересадка калтыртасыңар. Исмаил ата коомуна, Раим Матраимовичке бизде кайрылуу жасайт элек. Кызым Фатима 2 жылдан ашкан убакыттан бери ушундай ооруп, оор акыбалда турабыз азыркы күндө. Биз да ушундай жардамга муктажбыз да. Канча адамдар бүгүнкү күндө жардамга муктаж болуп, канча адамдарга жардам берип атасыздар, бизде да угуп атабыз. Ушул Үскөл областынын, Үскөл районунун жалпы ушу жамааты сизге терең ыраазычылык билгизет. Сиздерден толук жардам күтөбүз. Алла разы болсун кылып аткан кызматтарыңыздарга. Алла разы болсун ушундай жакшылык кылып атканыңыздарга. Биз да ошо жакшылыктардын арасына кошуп, бизге да бир жакшылык кылсаңыздар, бизге да жардам берсеңиздер, биз ушу өкмөт башчыларына да кайрылат элек. Бүгүнкү күндө ушундай жакшылык кылып аткан, жакшы иштерди жасап жаткан ушундай Раим Матраимовичке окшогон агаларыбызды бут тосуп, тоскоолдук кылбай, ушундай бир буларга дагы бир жардам көрсөтсөңүздөр деп. Эгер ушундай адамдар камалып кете турган болсо бүгүнкү күндө бизге окшогон карапайым адамдарга кимдер жардам берет, ким көмөк көрсөтөт? Кыргызстаныбызда ушундай жакшы адамдар көбөйсө деп биз да баарыбыз тең ниет тилек кылабыз жардам берип аткан. Ушу терең ыраазычылык менен ушул жамаатыбыздын атынан, Үскөл районунун областтын атынан баарыбыз тең ыраазычылык белгизип, баарыбыз тең ошо Алладан сиздерге дуа кылабыз иншалла. Аллах баарыбызды ушул жерге бир максатта, бир тилекте жыйнап отурат. Биздин негизги максатыбыз ушу Раим Матраимов инибизге кайрылуу жасамакпыз. Бул инибиздин көптөгөн кайрымдуулук иштерди жасап аткан элибизди баары билет. Кудай ошол инибиздин ишине ийгилик берип, тапканына береке берсин, суук көздөн, суук сөздөн сактасын. Биз дагы кайрылган максатыбыз ушу неберебиз Медер кызы Фатиманы ушунун оор операциясына жардам берет деген үмүттөбүз. Үскөл областынын аксакалдарынын атынан дайыма ушу Раим инибиздин иштери ийгиликтүү болсун, тапкандары береке болсун, берекелүү болсун, өмүрүнүн аягына чейин Аллахтын өкүмүнө ылайык, пайгамбардын осуятына ылайык кайрымдуулук кылып, көптөгөн соопторду таап, ахиретте жадырап, жайнап барышын Алла Таала насип эткен болсун. Ошол Медер балабыз Фатима менен бирге эсен аман барып, ошол жактан Фатима айыгып келишин Алла Таала насип эткен болсун. Жолдору шыдыр болсун, жолдоштору кыдыр болсун. Аллах баары тоскоолдук кырсыктан сактап, эсен аман барып келишин. Рахим. Биздин ошо Үскөл областынын жаштар тургуну бүгүнкү видео кайрылуубуз Исмаил ата фондунун кайрымдуулук фондуна жана Раим Матраимовдун юбилейсине кайрылат элек. Биздин кайрылганыбыздын себеби бүгүнкү күндө ошо биздин бир тууганыбыз Медер, мусулман бир тууганыбыз Медердин кызы Фатима өтө ооруга чалдыккан себептен бүгүн ушу Ислам ата кайрымдуулук фондуна кайрылып жатабыз. Биз сиздердин аябай элдерге кылган көп жакшылыктарыңарды уктук. Бүгүнкү күндө силердин ушу кайрымдуулугуңарды угуп, биз дагы ушу бүгүнкү күндө ушу кайрымдуулук силерден жардам сураганга муктаж болуп жатабыз. Силер бүгүнкү күндө ушу өкмөт кылбаган жакшылыктарды карапайым элге кылып атканыңарды угуп, биз аябай ушу жүрөгүбүз менен кубанып, силерге да бүгүнкү күндө ушундай жардам сураганга муктаж болуп турабыз. Ушу кызыбыз Фатима 2 жылдан ашык ушу Индияга оорунун себебинен 2 жолу барганга мажбур болду. Исмаил ата фондуна жана ушу Раим Матраимовдун юбилейсине биздин ушу кайрылуубуз, сиздер ушу кайрымдуулук кылып жардам кылсаңыздар дейм. Сиздерге Аллах Таала менен ар бир жакшылыктарыңарга Аллах Таала өзү разы болсун. Ар бир кадамыңызды Аллах Таала жакшылыктын кадамы кылсын. Сиздердин кылып аткан иштериңиздер биз угуп, жүрөгүбүз аябай разы болуп, чындыгында бүгүнкү күндө ушу өкмөт башчылары кылбаган жакшылыктарды силер кылып атасыңар деп ушунча сүйүнүп, курсант болуп, сиздей адамдардын көбөйүшүнө биз дагы дуа кылып, бүгүнкү күндө Кудайдан тилеп отурабыз. Бизге да жардам бериңиз. Анан дагы кайрылат элем ушул жалпы өкмөт башчыларына ушул өңдөнгөн, ошо Раим Матраимович өңдөнгөн адамдарга жардам берип аткан адамдарга сиздер ошо каршы болбосоңуздар, ушулар жардам берип атат биз өңдөнгөн адамдарга. Айланайын ошол Раим Матраимович бизге ушул жардамыңызды аябаңыз, жардамыңызды бериңиз. Кызыбыз жакшы болуп айыгып кетсин.
мүмкүн ошол кыз бир Кыргызстандын бир бурчун чойгон кыздардан болуп калар кийин чоңойгондо. Ошол жагын да эске алыңыз. Шоңдонгон канча деген кичинекей балдар ооруп атат, канча деген балдар өтүп кетип калып атат. Эми ошол айгып кызыбыз жакшы болуп кетсин. Ушу жардамыңызды аябаңыз.